Hayızdan тазалангыча катнаш болуп калса, канча суммада садака берип күнөөнү жууйт дегенди уктум эле. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Өзү туугандар, Алла Таала сиздерге биздерге берген дин таза дин да. Ошо тазалыктын бири дагы айыз учурунда кошулбаш керек. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat: "Yes'alunaka anil mahid, kul huwa adan, fa'tazilu nisa fil mahid, ve la taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Ay, senen surашат Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayız туралы. Sen aytkın, al ıplas, palittik деп aytkın. Ошол учурларда аялдардан улак болгула деп. Качан алар тазалангандан кийин, мейли андан кийин жакындагыла. Эми бирөө коксу ошолдой эми өзүн кармай албай жасаганда унутуп калып ошол учурда барып калган болсо, анда садака берсин дейт. Алладан тооба кылсын, садака берсин. Канча садака деп сурап атасыз? О садака өзүңүз билиңиз, карап көрүң. Канчасын бергенде жүрөгүңүз бейпил болот. Болду окшойт депчи. Ошончо бериң. Бирок эң аз дегенде bir бечераны курсагын тойгозо турган деңгел. Кем багалды? Atam менен апам ажырашып кеткен. Атам арак иччү. Апам 10 жылдан ашуун кордук көрүп, бирок бир жолу үнүн бийик чыгарган эмес. Апам 12 жылдан бери жалгыз жашайт. Куран намазын, ибадатын калтырбайт. Апамдын ахирети кандай болот? Иншалла, апаңыздын ахирети бактылуу болот. Эми ичип ошого чыдады, оңолуп калабы экен, жакшы жашайбы экенбиз деп үмүт менен таптакыр болуп ажырашып кетти, анда эч кандай күнөөсү жок. Менин суроом мындай. Менин апам кичинекейимде каза болгон. Жол кырсыгынан. Апама 5 вакыт намаз окуйм. Окуган сайын апама дуа кылып турам. Саар кеч теспи тартып апама хадия кылам. Жана дайыма апама атынан садака берип турам. Жана кандай иштерди кылсам апама сообу тиет. Бирок апамы көптөн бери өңүмөн болбосо да түшүмдөн бир көргүм келет. Бирок көптөн бери түштө да кире элек. Эмне кылсам? Машалла. Куда каласа көп кайгырбаш керек. Биринчи кайгы 3 күн. Имандуулар эртеби кеч баары чогуу бейиште бирге болот. Аталар, бабалар имандуу болсо, балдарын кошо ошол жака бириктирип коет, кошуп коет Алла Таала. Бала чакалары болсо, ата-энесин бири-бирине зуррияттарды Алла Таала иман эле болсо, Алла Таала бейиште чогуу кылат. Бүгүн кичине вактынча азыр ажырашуу бар. Ошого иншалла сабыр кылып, жакшы иштерди кыла бериң. Иштердин баардыгы соого кете берет. Кыямат күнүнүн бир аты бар. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'. Dalika yawmut tagabun. Алла Таала ал күнү адамдардын бардыгын топтойт. Апаңызды дагы, сизди дагы бирге топтой турган күн келет. Алланын уадасы бул. Бардык Алла субхана ва таала алгачкылар кийинкилерди баарыбызды топтойт Алла Таала. Жет атаң кошо топтолот. Көрөсүн жет атаң. Бу дүйнөдө көрбөй калдың го? Кыжалат болула. Жетентен көрөсүн. Иманды болсо көрөсүн. Иманы жок болсо көрбөйт. Жети не берең? Бу дүйнөдөн кете бересиң. Бирок баарын көрөсүн. Эгерде чыккан болсо иманды бардыгы. Сахабаларды көрөбүз, Абу Ханифаны көрөбүз, Бухарини көрөбүз, Абу Бакырды көрөбүз, Умарды көрөбүз, Усман, Али, кимдерди гана көрөбүз. Иншалла дейли. Алла Таала ошо күнгө жеткирсин. Үмүт менен. Пайгамбарларды көрөбүз. Юсуп пайгамбар кандай болду экен? Азыр айтып атат. Ибрахим пайгамбар кандай болду экен? Мухаммад алейхиссалам. Гап жок да. Мынакей Куда кааласа, Yawma yajma'ukum li yawmil jam'. Алла Таала кыяматтын атын Yawmil jam деп айткан. Топтой турган күн. Бардыгын. Албетте имандуулар өзүнчө топтолот, кафирлар өзүнчө топтолот. Ошондо иншалла Куда кааласа апаңызга көп кыжалат болбоңуз. Албетте апаңыздын дагы мен бир амал кошо айта кетейин. Апаңыздын достору, апаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуң.
Калган амалдарыңыз жакшы бары. Так. Устаз, эмне үчүн Акса мечитин сүрөткө чыгарбайт? Сары купаласы бар мечит, Акса мечит эмес экен го. Туура, Акса бул бөлөк ал жанындагы. Сүрөткө билбейм эмнеге чыгарбайт. Интернетчилерден сураш керек да. Ошолор жооп берет, бардыгына мен жооп берем, анча-мынчасын блогерлер деле жооп берсин да. Туура? Устаз, дагы шайтандын саясат оюну башталды. Деги эле белый пушистый депутаттар келип жатат. Ушуларды жер жутуп кетсин деп дуа кылса болобу? Чет мамлекетте жүрүп кыйналды. Астагфирулла. Кудай кааласа көч барып оңолот. Кудай кааласа көч барып оңолот. Иншалла жакшы дуа кылыш керек албетте. Мамлекетибиздин тагдырына кош көңүл болбош керек эч качан. Алхамдулилла, эгемендүүлүгүбүздү дагы 80% ашык мусулмандар, Кудайга шүгүр, кылымга арыткан байыркы эл, кыргыз эли. Бирок иншалла карап туруп, сөзсүз Куран хадистин жолдомосу менен барайлы таксыр. Бул аркага тартуу эмес, караңгылык эмес. Bundan өткөн жарыктык барбы? Bundan өткөн бакыт барбы? Биз өзүбүздү жөн алдап эле, өзүбүздү эле кыйнай бербейли да. Кыйналбай эле жашай турган эрежелер бар. Мамилелер бар, тазалык бар, ишеним бар, урмат, сый бар, укук бар. Эч нерсе калган эмес. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мына биздин боло турган шайлоого да дуа кылайлы. Алла таалам берекелүү, ынтымактуу кылсын. Чыныгы татыктуулар келсин. Элге күйгөн, элдин ахиретине күйгөн, Бу дүйнөдө ким келип ким кеткен эмес. Бу дүйнөдө укугун дагы сактап, ахиретте дагы ушул элине күйгөн ушундай адамдар келсин. Аллахым кабыл болсун. Швейный цехте иштейм. Бир эле пычылган кийимге 2 бөлөк размер салабыз. Дагы бул жакта эле тигилип, бирок турецкий деп этикеткага кош жасайбыз дейби, кошулгандар. Жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Мени мындай эмесилерде эми бычылган кийимге 2 бөлөк размер салабы. Канча салсаңар деле мейли. Мээнетиңер өзүңөр го, бирок мына жердеги маани бере турган нерсе, караңыздар. Турцияда жасап Кыргызстанга келип туруп, Турция жок. Аллахумма салли ала Кыргызстанда жасап туруп, анан Турция десек жакшы өтөт дегендей болуп атат да, туурабы? Ушул арам. Бул жалганга кирет. Өзүңүз деле жүрөгүңүздө сурасаңыз, чынбы жалганбы? Айтат, жалган дейт. Жалган деп атат. Эмне кыласыз эми? Ушу менен адалыңызды арам кылып булгап, ахиретиңизди бузуп не кыласыз эки дүйнөдө? И так эле Алла берет. Наоборот, өткөндө деле мен айттым эле, Кыргызстан деп чыгарып, Кыргызстанды даңазалагыла, сапаттуу кылып. Эмне үчүн биз Италияга суктанышыбыз керек экен, Италия эмне, үч көздүүлөрбү? Жок, бизден чыгат Кудай кааласа. Ошондой мээнеткечтер чыгат, ошондой сапаттуу жасагандар чыгат. Хадис, пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала жакшы көрөт силерди, бирөөңөр эгерде бир ишти кылса, майын чыгарып кылса, ошону жакшы көрөт экен, мына. Биз буга маани бербейт экенбиз да. Биз эптемейге көнүп алыппыз да. Биздин ушун эптемей, Алла эптемей, септемей жакшы көрбөйт. Алла сапаттуу жакшы көрөт, майын чыгарып кылганды жакшы көрөт. Жүрүктүү, мейли, ал даратта болсун, мейли намазда болсун, мейли кийим тиккенде болсун, мейли үй салганда болсун, мейли оңдогондо болсун, мейли дарылаганда болсун, кайсы гана тармакта, кайсы гана иш болбосун, мыкты кылганды Алла жакшы көрөт. Стульчик төртөөнү тең тегиз кылың да. Бирөөсүн кичине кылып коюп, мындай кылып отурбай. Андай болбойт да. Баары сапаттуу, сына тургандай кылбаң, өзүрмөс, мына. Биз келгенде эле ушу эптемей өтөбүз да. Мен кичинекей кыздарга намаз үйрөтүп баштаганда 7-8 жаш daarатты толук алдырып үйрөтүш керекпи, же парыздарын гана аткарса болобу? Жок, daarатты караңыздар, толук аткарып үйрөтөйлү.
бетти жу, колду жу, мас тартып бутту жу, намаз окуй бер. Андай болбойт. Жашыбай эки колду жуусун, жакшынакай бисмиллахын айтып, оозу жакшы чайкаганды үйрөтөйлү, муруну бышкырганды үйрөтөйлү. Мына коронавируста эмне болду? Даратка там беришти го бардыгы. Мурунга суу алыш керек экен, кайра пышкырыш керек экен, катыгыраак алыш керек экен деп. Көрсө мусулмандар муруларын эмеле кылат экен деп. Мектепте, садикте балдарга жаныбарлардын сүрөтүн тарттырып, кагаздан жана пластилинден жасатышат. Буга биз кандай кылсак болот? Көздүү нерселерди тартуу же жасоого тыюу салынат го. Кеңеш бериңчи. Туура айтасыз. Алардан этиятташ керек, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Андай кылбасын деп. Устаз, биз канткенде оңолобуз, канткенде жакшы сүйлөгөндү үйрөнөбүз дейт. Аллаху акбар. Биз өзү ойлонбойбуз да бул тууралуучу. Ошончо оңолбойбуз да. Ойлонуп, азыр ойлонсок гана жакшы болот эле. Биринчи ниет кылыш керек, дуа кылыш керек. Алладан жардам сурапчы. Биринчи ниет кылайлы. Я Алла, мен чын сүйлөйүн, туура сүйлөйүн, жумшак сүйлөйүн, жакшы сүйлөйүн, чырайлы сүйлөйүн. Сен разы болгондой, ахиретте кура тургандай сөздү сүйлөйүн деп. Ниет кылайлы. Анан Алладан сурайлы, я Алла, дуа кылыпчы, жардам берчи. Мен унутуп калам, эстетчи мага деп. Мен шашмамын, мен ушундаймын деп. Кемчилдигибизди айтып Алладан сурайлы. Алла Таала Кудай кааласа товфик берсечи. Тез эле оңолобуз. Бир биз ниетибиз дагы, дуабыз дагы, анан аракетибиз дагы болсун. Кудай кааласа. Туура айтасыз. Сөз оңолсо бүгүнкү күндө мындайда бизде бүгүн эң чоң проблема свет эмес. Суу эмес. Токтогулда суу азайып кеттир, ана мына свет өчөт экен, өчпөйт экен. Эң чоң проблема биздин карызыбыз дагы эмес. Кытайга болгон, башкаларга болгон карыз. Эң чоң проблема биздин тилибиз. Biz сүйлөө маданиятын Куран хадистен, хотя бы ушул маданиятты Куран хадистен үйрөнөлүчү. Сурагандар келсинчи айтайлы бардык. Biz тилибизди тартмайынча, тилибизди жакшы иштетмейинчечи, береке, ийгилик, жакшылык болбойт. Береке, ийгилик, жакшылык, Алланын жардамы болбоюнча, biz мамлекеттин деңгээлинде жакшы күндөргө жете албайбыз, тасырлар. Ошон үчүн мыналар проблема, бул дүйнөбү кичинекей эле проблема. Ынтымак жерде ырыс бар дейбиз, Алланын жардамы бар дейбиз. Бардык маселелер бар, чечилиши оңой эле. Бирок качан биз бири-бирибизге кичине тил менен сүйлөп атканда этияттап сүйлөйлү, ойлонуп сүйлөйлү, туура сүйлөйлү, хотя бы туура сүйлөйлү. Азыр Аллаху акбар. Бири-бирин жамандап, карикатура тияк бияк, падышага чейин жетти. Туурабы? Эч бир саясатчы калган жок да, туурабы? Бул болбойт да. Арыз муунду айта турган өзүнүн жолу бар. Проблеманы чече турган өзүнүн жолу бар. Бирок азыркындай жалган менен, жала менен, абийирсиз сөздөр менен сөгүнүп, бул кандай деген маданиятсыздык. Бул менен эч качан чечилбейт, эч качан абийирде таппайсың, эч качан ортобузда ынтымак дагы жаралбайт, сый дагы болбойт ортобузда. Biz birbirimizi sıylamasaq başka el sıylamaydı, bilip koy. Biz birbirimizi sıylagandı bilmesek başka el bizi sıylamaydı. Biz birinci birbirimizi sıylagandı öğrenöylü. Kantip, çayın tamağın gereği yok bana, giyimin gereği yok. Cılıyla söyle çaynanay ne? Sen kimsin? Men törep koydun bana. Meni çoğun etip koydun bana. Men sana karızmın bu. Jalasan var bu. Ne jala javası ne? Кичине Кудайдан коркойлу, сенин бир нерсе талап кылган жок, жөн жакшы эле сүйлөй. Чогуу жүрбөсөң, чогуу көрбөсөң,
Падышанын жанында жүргөндөй сүйлөйт да. Текшерген. Туурабы? Саясатчылар бар, башка адам да бардык, барып. Депутат деле алар бардыгы. Асмандан түшкөн жок да. Ошо кыргыз эли да. Биз өзүбүздүн баягы тарбия алуу маселелерибизден өзүбүздүн кемчилдигибизге өзүбүз өкүнүшүбүз керек. Өзүбүз ойлонушубуз керек ушугачы. А бирок тилди тартайлы, өзгөчө. Чоңдорго, улууларга, макулбу? Анан кийин иншалла мындай жетекчи падышаларга болбойт таксырлар. Биз бирибизди сыйласак, башка дагы андан мындай кылып таасирленет, ойлонот таксыр. Экөөң келешке урушуп жүрсөң, мындай бар да. Оорулганды любой орот. Жыгылганды любой тепкилейт. Биринчи биз бирибизди кордогонбуз, анан келип башкалар бизди кордогон. Биринчи биз бирибиздин мал мүлкүбүздү тартып алганбыз, анан башкалар келип биздин мал мүлкүбүздү тартып алган. Биз биринчи өзүбүздүн кыздарыбызды кордогонбуз, зына кылганбыз. Анан башкалар келип бизди кордогон, зына кылган. Биз бирибизди басмырлагандан кийин. Эки корозду урушуп койсоң, экөө тең талкаланып чарчап калды. Мына жактан келип башка бир чертип экөөнү тең. Туурабы? Экөө тең күчтүү болуп турса кандай эле? Бизде чоң кемчилдик бар да. Биздин өзүбүздүн азаматтарыбызды кордоо артынан түшүп. Бул саясатка да тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, барына тиешелүү. Андай менен абийир таппайбыз, андай менен биз мамлекетти түптөп, бекемдеп, жок, андайга жете албайбыз таксырлар. Ошон үчүн иншалла карап туруп сөздү да оңдошубуз керек, ынтымакты да бекемдеш керек. Устаз, күнүгө түнкүсүн иштеп, күндүзү уктасак ден соолукка зыян эмеспи? Зыян ден соолукка. Алла Таала Кур'анда түндү атайы эс алыш үчүн жаратканда. Литаскуну илейя. Түндү атайы рахаттаныш үчүн жаратканда таксырда. Түнү бир инсан эле эмес, бардык махлукты эс алдырат да Алла Таала. Чын үчүн эмеспи? Башка жаныбарларды карап көрбөйсүзбү? Хотя биз эми жаныбарлардан үлгү алайлы хотя бы. Жаныбарлардан үлгү алайлы. Алар күндүзү кыймыл аракетте, кечкурун эс алууда. Биз эгерде алардын кейпине түшүп калбайбы, уят го эми. Айша тууралуу не дейт? Ассаламу алейкум тууралуу айтып бериңизчи. Хашфасы ким эле бул азыркы учурда? Хашфа болуш керек. Ансыз харамда жашап жатабыз деген жамааттар дагы бар экен. Түшүнбөдүм мына халифа болуш керек дейт. Халифа тууралуу айтып бериңизчи. Азыркы учурда халифа болуш керек. Ансыз харамда жашап жатабыз деген жамааттар дагы бар экен. Эми айта берет анан жамааттар толтурат анан. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Менен кийин 30 жыл халифа деген. 1443 жыл хижри боюнча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 11-ci hicride айткан. 41. 1442 жыл болды, халифалар бүттү. Чыныгы халифа Хулафай Рашидин ошол. Андан кийин бадышачылык деген. Албетте, мусулмандарга бир жакшы ынтымактуу, бардык мусулмандарга жетекчи болсо гана имам Махди эле келет окшойт. Ага чейин азыр билбейм, бизде өтө чоң өзүбүздөн да кемчиликтер кеткен да. Кыяматтын арштын көлөкөсүнө чогуу турууга үмүт кылам. Устаз, намазда кулак кагуу жана кол байлоону бир сыйра өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, туура же ката кылып жатканымды көрүп алсам. Мейли. Кулак какканда мен азыр бардыгына байлап койгон да микрофондор менен. Турсам үзүлүп кетеби? Мындай эле кагып берейин. Биринчиден, туугандар, Ханафи мазхаб Куран хадистен алынган мазхаб.
Kur'an hadisти бекем кармаган мазхаб. Hadistин ушу бирөөсүн дагы текке калтырбай, таштап кетпей, бардыгын топтоп эреже түзүп, амал болуп калса экен деген имам Абу Ханифа да bundan өткөн мыкты муштахид болгон эмес. Кулак какканда алаканды кыбылага каратыш керек. Алакан кыбыланы карайт. Кол өтө ачык эмес манжалар, жабык эмес. Өзүнүн абалында. Бармак кулактынга чейин жетиш керек мындай. Şu kulak kakkanda Allahu Akbar. Barmakka çeyin. Akıl. Buna жетип калса да анан. А мындай кылсак кулактын пайгамбарыбыздын манжалары кулактын учуна чейин жетет. Өзү айтат эле ошого чейин деген. Бул хадистерге амал кылынбай калат дегенде мындай эле кылып койсокчу. Бул бир хадисте, буларга хадистер бар. Арыне хадистер бар. Эгерде муга көтөрсөк, машалла. Запястьеде койду мунан, я. Бирге чейин амалы болот, алакан бул жакка көтөрүлөт, кулактын учуна чейин. Аге бир хадистерде башмарбак, мына бармак кулактын жумшагына тийсин деген хадистер, булардын баардыгына амал болот да. Хорошо? Экинчиден кол байлаганда, бул дагы мындай. Бул дагы баардыгына амал болот. Билекти кармасын деген хадис бар, буга амал болот. Макулбу? Ана мындайына калып туруп, не деп коет, мычкып кармаганы, престе, бундагы болот. Ошондой эле мисалы, мына ул алакандын сыртын не деп коет мына жерде? Кол бар го. Ушул жерге тийсин деген кебирлер мындай ана. Мындай бар. Жөн алаканды. Хорошо? Мындай кармагандардын мисалы мына амал. Бул хадиске амал атат, бир хадиске амал атат. Мына бир хадиске амал кылып атат. Мындай кармасаңыз да хадиске амал кылып атат. Бардык хадистерде ушунун жалпысын бириктирип мындай кылып койгон Абу Ханифа. Что? Мына хадиске дагы амал болсун, буга дагы амал болсун, бунусуна дагы амал болсун. 3 хадисти соогонду сразу ала бер деди. Bunday degени киндиктин алдына коесуз. Хорошо? Так, койду. Бирөө жазган экен. Зам сүрөлөрдө тасмия айтабызбы же жокпу? Кээ бирлер түшүнбөй калышы мүмкүн. Тасмия дегени бисмилла деген сөз. Зам сүрөлөрдө башында айтылбайт. Ауду бисмилланы окудуңуз, Фатиханы окудуңуз, амин деп ичиңизден айттыңыз, зам сүрөнү кошуп окуп кетебиз. Кошумча сүрө. Бисмилла айтпайсыз. Эгер бир нече сүрөлөр, мисалы, таравих намаздарында зам болуп калсачы, ар бирин тасмия менен баштоо керекпи? Жок. Кете бересиз. Бизде бул бисмилла өзгөчө аят эмес. Бир гана Намл сүрөсүндө бисмиллахир-рахманир-рахим ошол аят, калганы аят эмес, бул эки сүрөнүн ортосун бөлүү үчүн гана түшүрүлгөн. Ошондуктан биз аерде айтпайбыз, окуп кете беребиз. Устаз, Шейх Чубак ажыны апрелден баштап 4 жолу түшүмдө көрдүм. Насаат медиада устазыбызды көрүп көп ыйлайм. Өлгөндүн артынан ыйлап болбойт дешет. Ошол ыйлагандарым менен устазга жамандык кылып койгонум жокпу? Өлгөндүн артынан чындап ыйлап болбойбу дейт. Сахи Бухариде келет. Биринчиден буга чейин айтып коюн. Алла Таалам Чубак устазыбызды өз рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Кыска мөөнөттө көп динибизге, элибизге өтө көп жакшылыктарды, динибиздин баалыктарын жеткирип кетти. Аллахым даражасын бийик кылсын. Сахи Бухариде хадис келет. Китабул Магази, казаттар жөнүндө китеп бар, атайы. Ошол жерде айтылат. Адам ыйласа, анын себебинен майит азапталат деп. Ыйласа, не болот дейт? Майит азапталат. Майит азапталат. Ыйлагандын себебинен. Буну алымдар айтат. Кандай? Анын эмне тиешеси бар буга? Ал кабырда жатса, бул жөн буну ыйлап атса, азапталып атса, ал кандай анат? Буну мааниси мындай. Эгерде өлүп аткан киши айтып кетсе, мен өлгөндөн кийин ыйлагыла, майлыбы? Десе, макулбу?
анда ошол жака барганда азапталат. Булар ыйлаган себебинен эмне болот экен? Азапталат. Ыйлаган себебинен азапталат. Эгерде ал осуят кылып айтып кетсе, осуят кылып айтып кеткен болсо, ошонун себебинен азап. Эгерде осуят кылган эмес, кеткенби? Бул ыйласа, ыйлаганын сообун алат. Ал жерде ал сообун алат. Эчтеке эмес бул. Пайгамбарыбыздын Ибрахим баласы дүйнөдөн өткөндө, пайгамбарыбыз көзүнөн жаш чыгып ыйлап атканда, сахабалар айтты: "Я Расулулла, сиз бизди ыйлагандан тыйды элеңиз го? Өзүңүз ыйлап атасыз го?" Пайгамбарыбыз айтты: "Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат" деди. Бул бар нерсе, бул Алланын рахматы. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым өлгөндөргө өкүрбөгүлө, ыйлабагыла деп. Ал Алланын тагдырына тәм бербей, разы болбой, тагдырына наразы болуп ыйлагандар, чачын жулгандар, кийимин айрыгандар, эсоп бетине чапкандар, мынандайлардан тыюу салынган. Атак мисалы ыйласа эч нерсе эмес ал. Акылуу. Максат ажы, мага 3 насаат айтыңыз, 2 дүйнөмө пайдасы тие турган болсун дейт. Машалла. Неге 3 эле? Көп айтса болбойбу. Мейли, алымдар бири-бирине насаат айтып келишкен. Ошол насааттарды сизге көчүрүп коеюн. Өзүң менен Алланын ортосунда мамилени оңдо, Алла сен менен адамдардын ортосунда мамилени оңдойт. Ички дүйнөңдү оңдо, сырткы дүйнөңдү Алла оңдойт. Ахиретиңди оңдо, дүйнөңдү Алла оңдойт. Куник сулуу эмес, катым менен Куран окуй турган көздөрүңүздү кыйнап койгон болсом, кечирим сурайм. Машалла. Өтө куник эмес, өтө сулуу жазыпсыз. Ким болсо да. Чубак устаздан калган бир нерсе болсо, мага хадия белек кылсаңыз, ошол менен жүрөгүм тынчтанса. Жооптор үчүн чоң рахмат. Машалла. Менен чубак бизде азыр китептер болсо керек. Атак хадия мындай нерселер эсимде жок экен. Буюрса. Убакыт болуп калды окшойт, Менин бул суроолорго буюрса кийинки сабакта жооп берели. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعلى عدونا برحمتك يا رحمن.